эякуляция деп коет. Бул отдельно оору бар. Ал жана международный классификация болезней деп коет. Ошо жакта аныкталган ал преждевременная эякуляция деген. Ал проблемасы көбүнчө нерв системасынан келет, туш келет да. Себеби азыркы заманда элдин баары, особенно эркек кишинин баары ар кандай соц быту условия менен кайрылыштуу карата проблемалары көбөйүп кетет экен, чын айтсачы. Анан ошол себептен нервный системасы стабильный болбойт, жакшы иштебейт дегенде, анан нервный клеткаларда көп веществолор болот, серотонин дегендерчи, алар да көбөйүп кетет санычы. Негизи дарылаганга себебин карата биринчи нервный системаны дарылаш керек, аныкташ керек. Андан тышкары дарылар бар, атайын дарылар. 1-2 дары менен эле дарылап койсо болот. Ошонун белгиси 1 мүнөткө жетпей уругу бат түшүп калат деген ал проблема уже. 1 мүнөттөн кийин, 2 мүнөттөн кийин өйдө деген ал проблема деп эсептелбейт. Кээинки эркектер туура эле кайрылып калат. Мурда меники 10 мүнөт болчу катышканда, азыр эле 1-2-3-4 мүнөт болуп калды. Ал деле проблема эмес негизи, но ага проблема деп өзү эсептейт да. Но негизи международный эме боюнча, определение боюнча, аныкталыш боюнча дегенде 1 мүнөткө чейин болсо ал преждевременная эякуляция деп эсептелет. Көз алдында дарылаган себеби бул дарыларды жөнүндө барып эле аптекадан, дарыканадан алып эле иче калбайт да. Анан кантип ичиш керек, кандай доза менен ичиш керек, канча маал ичиш керек, канча убакыт ичиш керек деген аны доктор бериш керек, айтыш керек да. Бул ден соолук бир жолу эле берилет. Анан тигинин сөзүн угуп, башка адамдын сөзүн угуп, интернеттин сөзүн угуп эле дарыланганга болбойт. Негизи докторго эле барыш керек.